Biz bugün tayzi gününü Süleyman Toğunu tazaлаганы boş yıkıp ketratağız. Biz var, dayardıklar жақсы аябай. Var жыл сайын ушундай көп соопкерчиликтер аз кече дарак отургуздук. Соревнования болду. Перчаткаларынан бери кийип келип алыптыр. Жылына biz teyzeler ушул чакырды тайзи күнү белгилейбиз. Бизге ошол мурунку агайлар ошол Макен агай, Медер агайлардан калып кеткен салттар бар. Жылда ушул 9-апрелде биз эртең менен таң атадан баштап тайзи көнүгүүлөрүн жасап баштайбыз. Тайзи көнүгүүлөрүн ден соолукту чыңдаса, андан кийин шаарыбыздын кайсыл жеринде болбосун ошол таштандыларды тазалоо боюнча дагы ошо атайын тазалыкты маселесине көңүл буруп ошо бүт окуучуларыбыз менен ошо быйылкы жылы ошо Сулайман тоонун айланасында ошо таштандыларды терип тазалап чыгып кетебиз. Негизинен биздин баягы Медер агайдын салты боюнча ошол көчөттөрүбүздү кече эгип койдук. Буюрса ошол кийинки жылдарда ушул көптөгөн көчөттөрдү күтүп отурабыз. Сулайман тоо биринчиден биздин тарыхый мурасыбыз болуп эсептелсе, экинчиден бул биздин Ош шаарынын символикасы. Анан үчүнчүдөн биздин окуучуларыбыз көбүнчөсү ошо Сулайман тоого чыгып, руханий да тазаланып, ошо Сулайман тоонун үстүндө атайын ошо ден соолукту чыңдоо көнүгүүлөрүн жасап турушат. Жөн эле эс алуу үчүн, же болбосо ушул руханий байлыктан бир кабар алып кетүү үчүн деле ошо чыгып турушат да. Ошол себептен биз үчүн өтө жакын саналат да, ошол тазалыгы бизди кайдыгер калтырбайт. Балдар мындан аласыңар, а? Мындан алалар. Эмесин төгүп салыңар, таштагандан кийин. Dualım neden turguzulgan ekan? Şol saqtalып kalganlar var. Şunday. Bayakı Manas atabızda aytılgan söz var. 6000 erkek bayına kış pişirip bek saldı. 6 kilometre uzun basın dep saldı. Bunu emotion mezgilde kalganda bu menimçe janakı kadimkiler janakı erkeçtin mayına anan көбүнчө жанакы туу жүндөрүнө аралаштырып жасаган ата-бабаларыбыздын мына дандырларды ошентип жасап атпайбы? Мына эжелер билет. Бай жайлоодо дандырларды ошо жанакы эчкинин туутун аралаштырып туруп дандырлар жасалган. Ал эчтеке болбойт, бузулбойт. Канча от жаккан сайын ошончо кайра бекем тура берет. А мына ушул эскитиптер. Азыр ушинтип таңдалат. Азыр
Азыр биздин бүгүнкү күндө түпүстө мынчалык чыдабайт. Бул 600 жылдан бери турган. Дагы 600 жыл, 1000 жыл тура турган үй. Biz мисалы мен 2000-жылы ошол Тайзы үй-бүлөсүнө келип кошулган болсом, ошондон бери мен келгенден бери ушундай иш-чаралар жасалат да. Мага чейин бирок ушул Медер агай ушул иш-чараларды өткөрүп жүрдү. Андан бери ушу биз балдар баарыбыз мына оштогу ошо Тайзы сүйүүчүлөр, ошо биздин балдар Нурасан, Алмаз, Гүлмурат, ошол балдар баары ушул иш-чараларды улантып келет.